Акыркы учурда интернет айдыңында мугалимди окуучунун апасы директорго сүрөп бара жаткан видео социалдык тармактарда деги эле интернетте жайылып, көпчүлүк инсандарды дүн кылды. Деги эле мугалимге дал ушундай мамиле жарашат беле деген чоң суроону коюп, ар кандай комментарийлерди жазып, социалдык тармакта жандуу өзгөчө баарлашуу болду деп айтсам жаңылышпасмын. Дал ошол видео тууралуу бүгүн сүйлөшөлү деп турабыз. Бул ачыгын айтканда ток-шоусу. Саламатсыздарбы? Эң оболу видеону алдын ала көрүп алсак, баарыңыздардын назарыңыздарды видео материалга буруп коюуга уруксаат этиңиздер. Мынакей биз видеону жаңы эле көрүп алдык. Видео материал тууралуу Билим берүү министрлигинин атайын өкүлү келип отурат. Биз дал ушул видеодогу негизги каарманды, мугалимди дагы бүгүн студиябызга чакырганга аракет кылдык, бирок адвокатын жиберем деген өзүңүздөр көргөндөй келген жок. Биз деги эле Билим берүү министрлигинин өкүлүнөн маалымат алсак деген ойдо турам. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Сиздер алдын ала билсеңиздер керек, бул маалымат сиздерде бар, сиздердин көзөмөлүңүздөрдө. Кандай айтып берет элеңиз? Саламатсыздар. Бұл айтып өткен видео бойынша бізде маалымат бар. Өткен маалымат ошол эле күнү биз көбүнчө жанагы интернет аркылуу, интернет булактарынан алганбыз. Эң эле биринчи. Андан кийин министрликтин жана Бишкек шаарынын билим берүү башкармалыгынын биринчи кадамы өзүнчө комиссия түзүп, ошону иликтөөгө алганбыз. Иликтөөнүн өзүн азыр дагы аягына чейин полностью чыга элек. Ошо арт тараптуу жактарын караш керек болуп атат. Азыр ошо боюнча азыр жумушчу топ дагы иштеп жатат. Бирок ар ким өзүнүн кайчы пикирлерин көп айтып атышат. Бул жерде кимиси күнөөлүү деп. Келип эле эң эле аягында менин оюмча бул эгерде мындай алсак, бул жерде жанагы мугалим жөнүндө статус мыйзамынын 6-статьясы жана билим берүү жөнүндө мыйзамдын 29-статьяларына такап койсо болот экен. Ошону мында бир кандайдыр бир нарушениялер кеткен деп эсептесе болот да. Эмнеге дегенде ал жерде эки берене тең мугалимдин өзүнүн укугу, мугалимдин кадыр баркы, аброю жөнүндө айтылган да ошол жерин. Бул мен ойлойм, бул боюнча негизинен укук коргоо органдары өзүнүн чекит коюш керек депчи. Себеби деген анткени ошо укук коргоо органдарына өткөрүлүп кетиптир. Ошон үчүн алар аягына чыкпайынча биз кандайдыр бир баа бергенге азырынча менимче эрте деп ойлойм да. Рахмат сизге, ой пикириңизге. Видеодогу башкы каарманды биздин студиябызда көрүп отурабыз. Бул Шахзада Авсаматова эжекебиз. Кош келипсиз биздин студиябызга. Сиздин өзүңүздүн оозуңуздан уксак, окуя кандай болду эле? 17-декабрда саат 2-де сабак бүтөт. Кызымдын сабагы бүтөт, 4-класстын. Ал 2-нчи смена бүтөт, 3-нчи смена башталат. Ошол мезгилде кызым өзүнүн бут кийимин алайын дегенде мугалим кирип келген дагы, чыгарып салган дагы окуучуларды. Жетишкени жетишип, бут кийимин алды, баш кийимин албагандар болот, да ошондой бир жагдайлар болот. Ошол кезде мени кызым бут кийимин алганга жетишпей калат. Андан кийин кызым ошол жерде күтүп турат. Себеби ал жерде өзүңөр билгенде 50 окуучу кирет, 50 окуучу чыгат. Ошол абалды эске алыш керек да бул жерде. Бир эшиктен, эки эшик артында, алдында. 50 окуучу кирип кетип атат, кийими, пальтосу, бут кийими сыртка. Ошол эле жерде өзүңөр айткандай 50ден окуучу болсо, демек 50 окуучу кайра ичине кирип атат деген сөз.
Ошол учурда менин кызым жетишпей калган. Бут кийимин албай Бут калган. кийимин ала албай калган, сапожкасын. Андан кийин кечиресиз мен жетишпей калдым, бут кийим алып алайын дегенде мугалим кагып салат, анын талабын аткарбайт. Бул биринчи эшик ачуусу болду кызымдын, баягы тоскоол болгон деген жерине. Андан кийин экинчиси ал өзүнүн мугалимин күтөт ошол жерде бир канча убакыт. Андан кийин кайра такыр өзү айтуусу боюнча эмеге барат. Мугалимдер канасына барып өзүнүн мугалимин издейт. Тилекке каршы ал жерде өзүнүн мугалими жок. Телефон чалат. Телефон чалса, ал мен кетип калганмын үйгө. Демек, бул жерде бир канча убакыт өткөн. Анан курстарым бар эле деп сура, ал мугалим берет сага дейт. Ошол мезгилде менин кызым кайра эшикке келет дагы аракет кылат. Айтканга, мен сапожкамды алып алайын, курстарым. Жок, тилекке каршы ал жерде деле жанагыдай эле көрүнүш болгон. Анан менин кызым айласы кетип, ошол жерде ыйлап турганда, ошо завхоз келет дагы, эмне ыйлап атасың деп, ошол жерде ушундай бут кийимим ала албай калдым десем, ой деп эле башын сылап кетип калат. Аны өздөрү далилдеп атат. Ошентип балага жардам эч жактан жок болгондо менин кызым албетте кимге кайрылыш керек? Ата-энесине, агасына, тууганына дегенде. Бул жерде мага кайрылат. Апа, ушундай болду окуянын баары. Эми мен бут кийимимди ала албай турам. Мен айтам, кызым, сен жакшылап түшүндүрүп айтчы, мугалим түшүнөт. Ал жерде баары эле мугалим деген силерди карайт, түшүнөт. Кайра келет, ошол менин демим менен кайра аракет кылат. Тилекке каршы анда деле бир топ сөздөр болот, бала бут кийимин ала албай калат. Эми бала эшикке чыгат, кирет. Ошол мезгилде мага кызымдын экинчи Шубинада окуган сабагы бар болчу. Ал жерде деле билесиңер, мамлекеттик окуу жай болуп эсептелет ал жерде эле. Анан экинчи 95-те. Анан 95-теги окуя ошол Шубинага кызым жетпей калат. Адаттагыдай эле мен үйдө жайбаракат ошо балдарым менен, анан бир кызым ооруп аткан болчу. Ошол күнү бул кызым өзү кете турган учурда жанагындай окуя 1 саатка чейин узарат. Себеби дегенде мен бул жерде кызым чалганда 3 болуп бараткан болчу. Мен айтканмын, кызым, телефонду берчи, анда мен суранып көрөйүнчү деп, ал телефонду бергенге аракет кылганда баягы эле көрүнүш болсо керек, кайра ал ызасына чыдабай ыйлап, апа, мен коркуп атам, титиреп атам, өзүм жаман сезип атам дейт. Анткени ал эртең менен 9-та барган, 2-де сабагы бүткөн, андан кийин 3кө чейин бала жанагына аракети менен далбастап, эптеп бут кийимимди алсам, сабакка барсам, эптеп бут кийимимди алсам деген бир баланын психологиялык жактан бир жабыркаган ойлор менен өзү күрөшкөн да бул жерде. Анан ошол мезгилде мен айтам. Сиз келдиңиз үйдөн? Мен үйдөн балам жарым саатта барып калам. Себеби биз билебиз, биз алысыраак турабыз мектептен. Келип, мен максатым кайра эле кызымды Шубинага жөнөтүү. Бир 10-15 минутта болсо да мен кызым ошол мектепке жетишип калса, себеби черектер чыга турган учур. Келдиңиз? Да, анан келдим. Келип эле карасам кызым жанагындай турат. Дагы эле бут кийимиң алган жоксуңбу дедим. Мен ойлодум, мен келгече балким уже бут кийимин берип, бир звонок болуп, бир нерсе болот деген ой. Жок, бала турат. Анан кирдим. Мен ошол видеодо көрүнүп турат, эми аны чыгарышпай жатат албетте. Айттым, кандайсың? Мен тааныган эле мугалим турбайсыңбы? Кел, эми бут кийимибизди бер деп балама бардым. Себеби балам жанагы абалда да, аны көтөрүш керек. Дегенде эле ушундай балдар, наглый ата-энелер бар. Дагы бир нерсе, анан мен ошол баягы турган эмоциямдан дагы сырткары бир башкача реакцияларды жасата турган деңгээлге жеткирип койду да. Себеби бул жерде бир эле тема сапожканы берип коюш керек болчу. Мен кетип калышым керек болчу. Жок, бул балдарга кайрылып, ата-энелер ушундай дегенде мен ойлодум. Экинчи жолу сөзмө сөз түшүндүрдүм. Баланы кара дедим, бала бозурайып турат. Баланын бут кийимин берип кой дедим, бизге ошол эле керек. Сен психолог болушуң керек. Балам тартип бузбаса, жамандык кылбаса, бул мектептин алдыңкы окуучусу, тааныбаган мугалим жок кызымды деген нерселерди айтсаң, жок дагы мени ошол мага тийиштүү бир ата-энелерге тийиштүү жаман сөздөрдү айтканда мен бул маселени директор чечет дедим, жүр эшикке дедим.
Жок, болгон жок. Ошол жерден сиз сүйрөп жөнөдүңүзбү? Сүйрөгөнүм жок бул жерде. Ушул жерден бир суроо туулуп атат да. Ошо сиз айтып атпайсызбы? Жанагы сен психолог болушуң керек деп. Ошону сиз кайсы учурда айттыңыз? Окуучулардын баягы кирип келген окуучулардын көзүнчө айттыңызбы же башка учурда айттыңызбы? Мен ошол биринчи жолу кирип жөн эле мен сапожканы сурадым. Биз өзүбүзгө тиешелүү буюмду сурадым. Экинчи жолу мен ага айттым. Ал бербей. Окуучулардын көзүнчө. Да, окуучулардын көзүнчө мен айттым. Сен психолог болушуң керек. Ар бир баланы билесиң дедим. Ал окуучулар карап бизди уккан деле жок. Ал жерде көргүлө видеодо, эгер өтө эле иликтейм, тыкыр иликтейм десеңер, балдар башында көтөрүп койгон жок. Мен киргенде ошол турду, кайра эле балдар өзүнүн миссиясын кылып отурушту, улууга урмат кылып, доскадагы бала эч кандай реакция кылган жок. Анткени мен ал жерде абдан жакшы билем. Мен сездим, бардык тарапты эске алдым. Доскада турган бала реакция кылган жок. Анткени дегенде мен ал жерде мугалимге эгер укканымды түшүнбөсө, менин кыймыл аракетим менен жок дегенде реакция кылар. Чындап бул аял бирдекени талап кылып атат менден деген нерсеге барганмын. Анан сиз сурандыңызбы? Жүрүңүз, биз директорго барып чечишели деп айттыңызбы? Бул маселени сыртта сүйлөшөлү деп мен чыгып баратам. Же сүйрөп кеттиңизби? Бул маселени сыртта сүйлөшөлү деп сурап баратам. Мен ошончо сөздү айткандан кийин мен жөн эле мындай андай жолго барбайм да. Андан кийин экинчиден мен эмнени эске алдым? Менден жаш кыз болсо, чындап балким баягындай биринчи жолу сураса, экинчи жолу, үчүнчү жолу анан улуу адам келсе, мындай өзүнүн милдеттеринен тышкары балким билбейттир бул. Милдетинен тышкары аракет кылып атканын өзү сезбей жаткандыр. Анда жүр маселени директорго барып чечели. Директор сага эскертсин ошолорду. Мындай деп. Ошол болду, анан жок баягындай мындайча айтканда өзүм мүнөзүн аралаштыра берди. Бул жердечи бир нерсе сурам келип атат да, Шахзада айым. Ошол жерде мен азыр Назира айым, токтоп туруңуз, мен айтайын. Ошол жерде мен жүр дедим, Сиз тарттыңыз кийимден, жүр дедиңиз. Мен ага чейин эскерттим, мен 2 жолу эскерттим, 1 жолу эмес. Ал себеби биз өзүнүн балдарын сыйлабай жатат бул жерде. Өзүнүн окуучуларын сыйлаганда, мына жакшылап караңыздар, өзүнүн окуучуларын сыйлаганда, ал мен келгенде эле менин макул мен жаман экенмин. Менин реакциямды көрүп эле акырын эшикке чыгып, мени басканга аракет кылат болчу. Да, тилекке каршы андай эмес. Мен наоборот аны жүр эшикке сурандым, 1 жолу, 2 жолу, 3 жолу. Айла жоктон акыры айттым, сен милдетиңден тышкары аракет иш жасап атасың. Сенин жашты кылып атасыңбы или тажрыйбаң жокпу? Сени директор тартипке салсын, же болбосо ошол өзүң милдеттериңи эсиңе салсын деген ойдон мен алып бардым. Менин максатым башка болгон эмес. Анткени сүйрөп бардыңызбы? Сүйрөгөнүм жок, ал жерде сүйрөлгөн эчтеке жок. Мисалы сизге 1 жолу суранам. Сиз сүйрөп кеткенсиз. 1 жолу суранам, 2 жолу сурандым. Кызым суранды. Анан себеби балдардын көзүнчө сүйлөшпөш керек бул теманы. Себеби ал балдардын психологиясын бузуп атат. Сиз демек эч кандай сүйрөбөй эле, жөн эле суранып эле, алдыңызга салып алып эле алып кеттиңиз. Суранганда болбой койгондон ал жерде мага эмне мындай дагы мени күчөтүп ийди. Бул жерде ушундай тупой наглый ата-энелер бар дегенде мен балдардын көз карашын ата-эне баласы үчүн монтип күтүп отурса, нанын берсе, тамагын берсе, плюс ушинтип жөнөтсө, анан бул жердеги мугалим балдарга эмне деген сөздү айтып атат. Рахмат, биз аны түшүндүк. Сиздин оюңуз барбы? Кандай кошумчалайт элеңиз? Кечирип коюңуз, могу тупой ата-энелер деп мугалим айтып атабы ошону сизге? Мугалим бардык сөздү айткан үчүн мен ошондойго бардым деп атам. Сен 1 жолу сурандың, 2 жолу сурандың, 3 жолу сурандың. Себеби мен өзүмдүн бардык нерсеме жооп берем. Бул мугалим өзүнүн кызматынан сырткары аракет жасап жатат. Жок, аны биз түшүндүк. Мен милдеттүү түрдө ал мугалимди жүр, директорго барабыз деп мен аны колунан жүр дедим. Себеби ал жерде мен конфликтти көбөйткүм келген жок. Ал жерде окуучулардын көзүнчө. Сабак болуп Жок, мындайда мен айтып койчу. Бул жерде сабак болуп аткан эмес. Анткени дегенде бала доскада жазып аткан. Бул мугалим ошол Шахзада жана отурган жеринде эле мондай болуп жазып аткан да. Кайым айтышайын деген деле оюм жок. Бирок ошол эле видеодо так көрүнүп турат. Мугалим ошол учурда сабак учурунда кадиреже сабак өтүрүп
даже доскада жазып тұр, работа над ошибками деген темада сабақ өтіп жатқан учурунда сиз келип атпайсызбы? Сизге белгилүү болуш керек. Есть внутренний распорядок школы. Маселен, мугалимдин сабагына эч ким кирүүгө акысы жок. Эми сиздин сөзүңүзгө тоскоол болом. Сиз мага каршы чыкпаңыз. Чындык деген абдан көп. Сиз жашыңыз канчада мен билбеймин, бирок мен сиздин кылган азыр баа берип аткан аракеттериңизге таптакыр каршымын. Эмне себептен? Себеби дегенде, биринчиден мен бул жерде бул жерде башка ойлонуш керек. Балам үчүн келдим. Балам үчүн келдим. Сиз ошону ойлоңчу. Мен эмне үчүн барам? Мен тиги айтып атат жанагы базардагы или бирдеке деп. Балам болбосо мен ал жерге эмнеге барам? Айткылачы. Жок, кой турсаңар. Бул жерде министерствого образованиягачы кечиресиз. Мен айтып коеюн. Бул жерде да силер айтып атасыңар. Жок, мен айтып атам. Эң биринчи бул жерде нравственная культура деген болот. Мугалим болуп ким болуш керек? Мугалим деген балдарды жакшы көрүш керек. Ушул жерде эне мен болушкан жокмун бул аялгачы, бул кишиге. Бул эне деген. Бул айтып атат, балам дейт, 1 сааттан ашык дейт, бут кийимин таппай деп жерде турду дейт. Ушул жерде сиз айтып атасыз, работа над ошибками болуп, доскада жазылып турат, тартипти дейт, ички тартипти бузганга болбойт депчи. А бала сыртта бут кийими жок турган бул туурабы? Зордук зомбулук көрсөтүп атпайбы? Сиз ошол окуяны алыңыз. Окуя эмнеден келип чыккан? Окуя эмнеден келип чыккан? Бардын карап чыкканбыз. Окуя эмнеден келип чыккан? Бирок айтып атпайм, мугалимдин эскертүүсүнө. Сиз азыр 1,5 саат, 1 саат деп атасыз. Ал ошол перемена учурунда эле болгон иштеп атат. Переменада кызыңыз жетише албай калыптыр. Мен кызыңыз жөнүндө дагы билдик, абдан таланттуу, жакшы окуган кыз экен. Бүт мектеп даже биз барган учурда ошол кызыңызды кетирбейбиз деп атат. Директор баш болуп, таланттуу кыз деп. Отзывдар абдан жакшы кызыңыз жөнүндө. Анан болгону бир 5 мүнөт кечирип калыптыр, мугалим сабак башталып калган учурда деп ошону айтып атат да. Сөзүңөрдү улап кетким келип атат да, 45 мүнөт сабак учурунда эмне үчүн бузуп кирдиң деп. А мугалим эмне үчүн өзүнүн милдетин аткарган жок? Мугалим милдетин аткарганда бул киши айтып атат 1 сааттын аралыгында 45 мүнөт өткөн чакта деле 45 мүнөттөн кийин жана бут кийим берип койбойбу? Бул биринчи. Экинчиден, бизде адамгерчилик кайсы жакка кеткен? Мен өзүм 2 кызым окуйт. Мен эртеминен 9-дан баштап ушу мугалимге тапшырып, Кудайдан тилеп отурам. Ушу кыздарым жакшы караса экен, мен жумуштарымды аткарып алсам экен деп. Биз балдарыбызды жөндөн жөн эле бир жерге барып таштабайбыз да. Биз үмүт кылып, ошолорго ишенген үчүн мугалимге таштап атабыз да. Балким ал бала ачкадан ошол жерде кулап калса ким жооп берет? Охранникпи, жана администратор кетип атып сулап коюп өтүп кеткен эмне деген жакшылык? Сиз ошол маселени эмне үчүн көтөрбөй азыр бул жакка айтып атасыз, сен эмне үчүн сабакты буздуң деп. А сиз суроо бербейсизби тиги эме директорго барып, эмне үчүн ошол жанагы администраторун келип туруп башын сылаган боюнча өтүп кетет деп. Ыйлаган балага бул эмне деген нерсе? Бардык камерадан бар жок көрүнөт экен. Ошол охранник сылап аткан эмне үчүн көңүл калбайсыңар байке? Бул деген нерсени караш керек, бул адамгерчилик эмес, бул жаш бала ыйлап аткан чакта. Ой пикирди Шахзада эже сизден сурагым келип атат да, дал ошол видео материалдарды кандайча ушул элге жайылып кетти? Муну ким, сиздер тапшырдыңыздарбы? Кандайча ушул коомчулуктун көңүл борборунда болуп калды? Ушул суроону сурагым келип атат. 17-синде болгон окуя болду. Андан кийин директор сиз дагы туура эмес кылдыңыз. Мугалим айтты, сиз мени күнөөлөп жатасыз деди. Анан мен ошол жерде баягы жаңы жылдын асты макуландай бири-бирибизден кечирим сурасак эле болсо болду. 95-те атын булгабайлы дешти. Анан бизге сепчика болуп кетет билим берүү жагына деп айтты. Ошол мезгилде мен макуланда кечирим сурап коеюн дейм, ушундай эми жаңы жылда астында ушундай болду, мен сенен кечирим сурайм. Анткени мен бардыгын эске алдым, 95-те эске алдым, жакшы мугалимдерди эске алдым, анткени өзүм дагы мугалимдерден билим алганмын деп ушундай бардыгын айтып бүткөндөн кийин тиги эме Гүлфеза директорду карады дагы, мен эмнеге күнөөлүүмүн, сен эмнеге мени күнөөлөп жатасың дегендей кылды, өзүнүн директоруна орусча сүйлөдү. Анан сен эмне түшүнбөй жатасыңбы? Мен эки жакты тең күнөөлөп атам. Сен ата эне жөнүндө айткан жанагындай сиз ушундай кылдыңыз дегендеримди сен уккан жоксуңбу деп ошентип айтты. Андан кийин мен ошондон кийин дагы эненин жүрөгү сезет, районго бардым. Айзада Самудиновага. Эки кызым жете эле бардым эртеси.
кой, эми бунун баарын мен өзүм түшүндүрөйүн. Демек бул жакта бул мугалим бекерге жок, мен кечирим сурабайм деген жок. Демек дагы бир нерсе даярдалып атат деген. Сиз кылдыңыз барганыңызга. Кыскасы ким жайылтойду ошону кыска айтып коесузбу Шахзада? Районго барганда алар дагы менден сураныш эме кылды. Барабыз, бул ишти ордуна коюп, баары жакшы чечилет деди. Келгенден кийин мен районго барганда сөздү айтайын, эжеке айтты. Ошол жерде уже мен сөз уга баштадым. Күйөөсү милиция экен, күйөөсү органда иштейт экен деп. Күйөөсү милиция экен. Жок, жолуктуңуз, сиз жолугуп, сиз туура кылдыңыз. Өзүңүздүн мына сизде. Жок, ал түшүнүктүү болуп атат да, бирок Шахзада айым бир эле сөз айтып коюңузчу. Видеону ким, каяка, кандай жайылтып атат, ошону айтып берип коюңузчу. Мугалим таратты, анткени репортерго мен чалдым, репортердун номерин таптым, чалсам директор айтты, репортер айтты, мен чыгарган жок болчумун деди, 2 күн өттү. Анан кайрылышты дейт. Андан кийин күйөөсү кийлигишти дейт, ошо орган жагында иштейт экен дейт. Мен айттым, мен деле журналистмин, мен деле билимдүү, мен деле мугалимдер окуткан дедим. Эгер ушул туура эмес боло турган болсо, мойнуңар менен башыңар менен жооп бере аласыңарбы дедим. Себеби коомдо ушундай талкуу жараттыңар дедим. Мугалимдерди өзүңөр кадыр баркын түшүрдүңөр. Ата-эне ушундай өтө начар, аял деген начар зат дегенге түшүрдүңөр дедим. Бул начар адам аялдар деген сөз. Энелер жаман деген сөзгө. Видеону ким тарткан өзү атайын даярданган иште. Бул видео мектептин баягы атайын өзүнүн видео тартып ошондо жанагы Гүлфиза Мамбекова өзү тараткан, репортерго өзү кайрылган, ал чыгарган эмес. Анан демек ал айым өзүн күнөөсүз катары, баягы эч кандай бейгүнөө катары. Директор уруксат бергенде анда алып берген. Ушул сиз туура айтып атасыз. Ушул жерде Министерство образования маселеничи ушул жерден ким ушул видео эмени, кимдин эмеси бар, доступу бар, ким алганды, ким алат. Ушул жерде кого-то надо было. Бул жерде мугалим эле чыгарган. Ошодо мектепте бир нерсе сурагым келип атат да, мисалы үчүн мугалимдер абдан. Анан кийин кайра эмне үчүн ошо видеону чыгарып күчөтүш керек эле да. Бул күчөтүш керек болчу. Бул жерде бул ойлогондо чечими кызыкчылыгы бар да бул жерде. Ошондо бул Назира жерде бери карасаңыз Шахзада айым, ушул жерде видеодо жазсачы, ушул жерде жазбады, мынтип жазылып турат видеодо. Берди эне дейт, этот мугалимди желкесинен алып туруп сүйлөп баратат депчи. Эгерде ушул жерде жазса, баланын бут кийимин бербегени үчүн 1 сааттан ашык бербегени үчүн энеси келип мугалимди. Анда мен ойлойм, бүт Кыргызстан жарандары бул айтмак, туура кылдың депчи. ооба. Жанагы көргөзсө, ооба. Ошоягын көргөзсө. Рахмат сиздерге. Азыр мынакей бизде ушунчалык көп тажрыйбалуу мугалимдер болуп атат. Бул жерде биз атайын чакырган элек. Эжеке сизден сурагым келип атат да. Деги эле дал ушундай окуяга, ушул окуяга баа бере турган болсок, сиз кандай көз караштасыз? Эми ошол 4-класстын окуучусу кызыңыз, 4-класстын окуучусу экен, үлгүрбөй калыптыр, сураныптыр эжесинен. Эми ошо 1-2 мүнөт кетпейт ага, 1 мүнөт кетет да. Балдар сабак өтүрүлүп жаткан окуучулардан кечирим сурап туруп, кое тургула мына баланы жөнөтүп коелучу, бул сабагы бүткөн бала экен деп туруп, бут кийимди алып берип койсо, мынанча нерсе болбойт экен. Болбойт экен. Анан эми бала эшикте тура берип, тиги барыптыр, завхоз көрүптүр, директорге барып, ким мугалимдер кабинеттен издептир. Андан болбой кайра келгенде деле экинчи жолу, хотя бы үчүнчү жолу көңүл буруп койсо болмок да. Эми жаңылбаган жаак болбойт, тайгылбаган туяк болбойт деген макал бар. Жаңылыштык кетет, эми бир жолу, экинчи жолку сураганда кетсин, үчүнчүсүндө жок дегенде кичине көңүл буруп койсо, бул үйдөн чыкпай эле кызы бут кийимди алдым, ушу бинага кетип калдым десе, тынч отуруп калып, жай баракат эле сабак өтүлө бербей. Буда таштап, таштаган жок да. Ошондо деле болбосо, мына ата-энеси келгенде жок дегенде, кечирип коюңуз, мен көңүл бурбай калыптырмын эле десе, унчукпасаң үйдөй баладан кутуласың болуп эле. Жапжакшынака болуп. 19 декабрда кыштын күнү жыргаган үчүн баласын тыштап атыштык, школго алыс жакка келип, баласына келгени жок. Анан берди Министерство образования айтып атат, 5 эле мүнөт күтүп турун, 5 эле минут. Мен азыр билип атам да ушул ситуациянычы. 4-класста кыз жетишпей калды. Анан мугалимден суранса тек кагып жиберди, күтөсүң депчи. Ал ойлонгон жок, бул бала ачкабы, суу ичкиси келип атабы, бул үйгө барыш керекпи депчи. Бул баланын телефону жок болсо эмне болмок, апасына звонить ете албаса кандай эмне болмок. Бул жерде мен ойлойм, мен да калыстык эме этем да, мен бул жерде ойлойм, бул киши оңой менен бул сүйлөп барган жок директоргачы. Сизден сурагым келип атат да. Балким экинчи тарабын карап көрбөйлү. Шахзада айым дал ушундай эмоцияга алдырбай, буну мындай тынчтык түрүндө чечсе болот беле деги эле сурагым келип атат. Ооба, арбаңыздар. Мен дагы педагогмун. Мектепте иштегем, азыркы учурда болсо жогорку окуу жайында студенттер менен иштешем.
Биз эми дайыма айтабыз мыйзамдуу өлкөбүз деп. Бирок ошол мыйзамдарды иштетпеген өзүбүз да. Жана Бакыт агай айткандай башында билим берүү жөнүндө мыйзам бар, мугалимдин статусу жөнүндө мыйзам бар. Ошол эле учурда балдарды коргоо жөнүндө конвенция деген бар. Андан тышкары биз эми билим берүү азыр кайсы абалда экенин биз жакшы билебиз. Мектепте иштегенде эле оңой жумуш эмес, абдан эле оор жумуш. Ошол эле мугалимдердин дагы үй бүлөсү, бала бакырасы бар дегендей. Анан бул жерде укук деген маселе бар, анан милдет деген маселе бар. Ошол эле директордун орун басарлары бар, тарбия иштери боюнча дагы орун басарлар бар, класс жетекчилер бар, ошол эле мектепти кайтарган күзөтчүсү, пол жугуучу жана башка. Бардыгы өзүнүн укуктарын так аткарып, милдеттерин так аткарганда, ушу жогорудагыдай маселе болмок эмес да. Туура эле айтып атышат, жогорудагы ар ким эле баласын коргойт, эмне үчүн коргобош керек дегендей, бала деп жашап жүрөт ата эне деген. Ошол эле учурда мектепте иштегендер дагы өзүнүн укук милдеттерин так аткарыш керек да. Мурда биз мектепте иштеп жүргөн убакта мындай насаатчылык деген бар эле. Шахзада айым айтып атат, ал кичине жаш адис экен, жашыраак мугалим деп бул дагынысына көңүл буруп атат. Ошол эле жаш адистерди деген насаатчылар деген бар болчу, алар тарбиялаш керек. Ошол мектеп жетекчилери инструктаж бериш керек, класс жетекчи кетип калбаш керек сабак бүтмөйүнчө. Ал кийимин болобу, баш кийимин болобу, ал кичинекей бала керек болсо баштыгын деле унутуп кетип калат, мисалы. Ошондой учурлар деле болот. Туура айтып атасыздар, тамак ичип атабы, ичкен жокпу, ден соолугу кандай, кандай үй бүлөдө жашайт, социалдык маселеси, маданият жагы дегенде бардык жагында мектепке биз балдарды тарбияга берип аткандан кийин, эми билим берүүгө берип аткандан кийин алар ошол бардык жагын туура караш керек болчу да. Анан биз мектептин деле абалын түшүнөбүз. Азыр мектептерде аябай 3 сменден окушат. Жанагындай бири кете электе бири келет, бири кете электе бири келет. Бирок ошонун баарын деген жөнгө салып койсо болот эле да. Ошон үчүн бул жерде маселе биринчи кезекте эгер сабактан тышкаркы маселе болсо, башка маселе эле. А бул сабак процесс учурунда болуп атпайбы? Ошону керек болсо биз билбейм, мектепте иштеп жүргөндө класс жетекчиси жол чырактан өткөрүп коюп анан кийин үйүнө кетчү да. Анан билбейм, бул жерде класс жетекчиси жөнүндө такыр сөз болгон жок. Ал каяк деле ал киши, ал мугалим каяк деле. Ал үйүнө кетип калыптыр деди. Жок беле. Мисалы жоопкерчиликке тартыш керек деп ойлойм да. Мына бүгүн деле азыр мектеп жетекчиси келип өздөрүн коргосо болмок. Жо биз мындай кылганбыз, өздөрүнүн позициясын айтса болмок. Бул жерде Министерство образования директор, каякта директор эмне үчүн келбейт? Эмне үчүн класс жетекчи келбейт ушундай жерлерге дегенде? Ошол эле мектеп эле таратты. Алар келбегенден бизде да ой калып атат да, булар күнөөсү бар үчүн балким келбей атат деген. Ошон үчүн келиш керек, бул жерге ойлорун билдириш керек, туура жагын айтыш керек дегендей. Элестетсеңиздер, мисалы үчүн сиз ошол мектептин директору болсоңуз да, мисалы үчүн сизде мына эната менен мугалимдин ортосунда ушундай конфликт болуп атат да. Бул жерде баягы өзүңөрдүн мындай айтканда эле түшүнүктүү болуп атат да. Бул жердечи ким күнөөлүү ким деп айтуу азырынча эрте, бирок ошентсе дагы баягы мугалимдер өзүңүздөрдүн, баягы директорлор өзүңөрдүн мугалимдердин дагы укугун коргош керек. Ошол эле учурда баягы энаталардын дагы ой пикирлери эске алынышы керек деген бир маселе туруп атат да. Деги эле кандай көз караштасыз? Экинчи тарапты жактан алып карап көрбөйлүбү келиңиздер? Баарыбыз бир тараптуу болуп, Шахзада эжени туура кылган, сүйрөп кеткен деп айтсак. Мисалы кодекс о семье деген бар. Жанагы брак и семья деген кодекс бар. Ата энелер жөнүндө эле мыйзамда конституция баарыбыздын укугубуз, милдетибиз бар, бирок ошол сиз айткандай баарыбыз өзүбүздүн укугубузду, милдетибизди так аткарабыз. Жок, бул жакта Назира, Шахзада эже, сиз негизи өзүңүз айтып атасыз, сиз туура эмес кылдыңыз депчи. Сиз өзүңүз айтып атасыз, мында кечирим сурадым, мен да туура эмес кылдым, сен да туура эмес кылдың дедиң. Жок, бул жердечи мен жабылуу аяк жабылуу бойдон калсын дептир, сиз болбой эле чыгарып жиберип атасыз. Шахзада эмне кылыш керек болчу да? Мен бул жактанчы бул барып алып туруп, сенин оюңар боюнча бул барып алып туруп директорго барып, баласы 1 сааттан ашык бут кийимин ала албай турат, шубинкага кечикти. Анан бул директорго барыш керек болчу, ага маалымат баарын айтып, информацияны, чтобы получить обувь да, бут кийимин алыш үчүн бул директорго барыш керек. Класс жетекчи деген каякта бул жерде? Бул барды мугалимге барды. Чыгыңыз деди, сүйлөшөлүк деди, айтат. Мугалим унчукпай айтса болмок, кечирип коюңуз, сабагым болуп калды. Сиз кечирип койгула, сабагым болуп калды эле. Күчтүү өзүңөр жаап, анда бут кийимин алып анда берип койгула депчи, айтып койсо болот да. Ушул жерде анын жини келди, ал да чарчады. Сиз айткандай 3-чү сменде иштеп аткансызбы, ал да чарчады. Айтты, сен ушундайсыңар, сен тигиндейсиңер депчи. Бул болсо күчүн бул ата энеге чыгарды. Бул ойлоду, Шахзада айым унчукпаган, башка ата энедей болупчу, баласы үчүн бул унчукпайт депчи. Бул ойлогон жок, бул жеркечтен алып отуруп, сен мындай кылдың деп директорго алып барат депчи. Сен өзүңөр ойлонсоңор, бул жердечи кантип кайсы выход бар болчу бул аялдачы?
да туура эмес кылдыңыз, желкесинен алып. Анда бул жакта мындай болуш керек болчу да, ключту бербей койду, бут кийимди бербей койду. Анда мейли закон мыйзам чегинде, анда жана положение боюнча, внутренний распорядок боюнча, анда этиканы соблюдать үчүн мен директорго барам. А директор жок. Директор ордунда жок, класс жетекчиси жок, завуч да жок. Анда эмне кылыш керек? Анда отуруп күтүш керек, качан келет деп, ушу бут кийимди алыш үчүн 5-6 саат, 3-4 саат ошол жерде баласы үйдө ооруп атат, эмне кылыш керек болчу? Ооба, сиз туура эмес кылдыңыз. Но бирок мынтип ойлосоңуз да другая страна. Окуя башкача болуп атат бул жерде. Менин оюм негизи азыр мына Министерство образованиянын өкүлү отурбайбы, бул өтө туура эмес сындап койду да. Биринчи эле ошо видеодон эле алып туруп эле жыйынтыктап коюш өтө туура эмес. Баардык эле ушул көйгөй, ушул баардык келип чыккан көйгөйдүн баардыгы биздин общество, коомдун төмөндөп кеткен, этикалык жактан төмөндүгү, жоопкерчилиги жоктугу болуп атат да. Мугалимдик ордун билиш керек. Ата энелик ордун билиш керек. Көбүнчө биз эми баягы ата эне менен баланын ортосундагы, бала менен мугалимдин ортосундагы мамилени аябай бекемдетиш керек да. А бир жагынан түшүнүш керек социалдык жактан. Азыр мен биринчи жолу угуп атам. Бир класста 50 бала кирип, 50 бала чыгат дегенде. А ошол жерде кайсы тарбия калды? Кимге ал мугалим үлгүрөт? Аны да түшүнүш керек мугалимдин психологиясы. Бирок кичинекей 1 мүнөткө ошо обувду алып берип койсо, ошол көйгөй жок болмок. Демек биздин милдеттүү бир адамгерчилик жагы жок да, адамгерчилик жагы жок. Мен ушул маселе боюнча да мен коомдук иштерде Касиет академиясы деген коомубуз бар. Биз ушул адамдардын бири-бирине мамилеси ушул жөнүндө көп ушулар менен жүрөбүз да. Анан мен мына могу жерден кандай окуя болгону айтылды да, бул жака айтылды, бияка айтылды. Мен ошо айтылган жана окуя бүткөндөн кийин анан директорго киришип сүйлөшүшүптүр да. Макулдашып кечирим сураптыр, там өзүнүн кемчилигин, өзүнүн жана туура эмес могу жерде деген ошону айтыптыр. Директор макул дептир, анан бул жака чыгарбайлы дептир. Анан ошол эле видеонун баары тең директордун жетекчинин колунда экен да. Бул жерде азыр жанагы баардык нерсе кадр деп бүт эле бизде кризис кадровый маселе болду. Аны түшүнүп атам да, мисалы үчүн мен ошол мугалимдин ордунда өзүмдү коюп көрөйүн да, менчи баягы көңүл сыртында, көз жазында калтырып алыптырмын да, бир кыз келип менден окуучудан бутту алып алайын деп аткан. Балким ошол күнү мен маанайым жок эле, балким ошол күндү менде үй бүлөдө кандайдыр бир чыр-чатак болгон, мен сабак өтүп аткам ошол учурда. Бала келген байкабай калыптырмын. Энеси келип алып эле мени капшондон алып сүйрөп, баскыла директорго деп атса, мен ошол учурда балким ошол аялга баягы менин укугумду ким коргойт деп ошол директорго дома тартып аткандыр деп ойлойм да. Ошол айтып атпайбы жаңы эле Шахзада эжечи, я при чем здесь виновата что ли дегенде өңүттү айтып атты деп атпайбы. Ар ким өзүбүздүн катачылыгыбызды өзүбүз сезе билбегендикте. Адам баласы азыр баардыгы эле ушундай нерсеге өтүп алды. Менчиликке. Меники туура деп ар ким өзүнүкүн туурабы, туура эмеспи, ал өзүнүкүн центрге коет да. Ал ошол мына директор да келбей койду да биякачы. Директордон балким ошол менин өзүм укугум бар, мен укуганга укугумду, мен ошону актыгымды далилдегенге мүмкүнчүлүк бергиле, ошончо видеону бергиле деп алып алган чыгар дейм да. Мен мисалы ойлонуп атам да, мисалы өзүңөрдү коюп көрсөңөр ошол мугалимдин ордуна. Ошондо деле да кызым. Ошондо. Мисалы директордун алдына барыптыр, директор экөөгө тең калыштык эле экөөң тең айыптуусуң дептир. Бул айыбын мойнуга алыптыр, улуу экен бул тиги кыздан. Мугалим кыздан улуу экен. А тиги кыз өзүн актап жатыптыр. Улуу башын кичүү кылып, учурунда улуу бол, кези кичүү бол деген сөз бар. Кичүүлүккө алып, бул макул анда кечирдим дептир. А тиги кыз эмне үчүн мен айыптуу болушум керек эле дептир. Кыргыздарда макал бар да. Эмне ошолда? Алдыңдан өтсө дейт, атаңды өлтүргөн кишини, атаңдын кунун кечирген, атаңды өлтүргөн кишини кечиргин дейт. Ошол жерде эле кечирип койсо, өзүнүн деле жүзү жарык, мектептин деле жүзү жарык, директордун деле мына билим берүү министерствосуга делишканда сөз тийбей калат эле. Ошондо деле бул кечирим сурагандан кийин ал деле кечирим сурап койсо. Өзүнүн туура десем, могу жерге келип деле ошо моундай деп ачык деле айтып берсе болот. Эки жак ар кандай маселенин эки учу болот. Экинчи учу мына келбей жатпайбы? Келсага деле бир жагын эле көтөрдү Министерство образования.
мен ошол ошону жерде айтып бала атпаймынбы? ошол жердечи 1 сааттан ашык ушу турганда ушуну чыгарбайсыңарбы? Чыгарып туруп ушу ким бербей койду, ким эчтеке кылбай койду, ушу мугалимди жоопко тартыш керек. Мисалы үчүн жана Клара эже айткандай эле дал ушул видеону көргөндө эне апа мугалимди сүйрөп барды десе көпчүлүктүн көңүлүн чогултту да ушул жерденчи. Мындай таң калат экенсиң да бизге ушунчалык деңгээлге түшүп калдыкпы, мугалимдерге болгон сыйырматыбыз түшүп калдыбы деп мен таң калып көрүп койгом ананчы. Директор менен мугалим уюштуруп макулдашып жасалып аткандай болуп атат. Бул жерде ар тараптуу каралып атпайбы? Мына министерствону айтып атат да, эжекебиз. Кечирип коңуздар, бирок министерство бул бардык тарабын карап чыкты. Ушу комиссиячы эң биринчи баланын кызыкчылыгын караган. Просто башында жанагы видео жөнүндө сөз болгондо ошондо сөз болду. Эң биринчи баланы мугалимди чакырылып, эмне себептен берген жоксуң? Ошону берип койгон жоксуң. Ошол суроо ошондон башталган бизде. Эмне үчүн ошону берип коюш кыйын берет. Ал үчүн керектүү кишилер өз жазаларын алышты. Сөгүш алгандар сөгүш алды. Дисциплинарный взыскание. Өздөрүнүкүн алышты. Директор баш болуп, сагуучу баш болуп жана тарбиялык иштер боюнча. Ал жак мен айтпаган себебим видео жөнүндө сөз болуп кетти. Баланын кызыкчылыгын биринчи ошо комиссия ошону ойлогон. Биринчи суракты ошо класс жетекчисинен башталган. Эмне себептен бул жерде башка жагын караш керек. Вот мугалимдин укугун ким коргойт деген дагы. Ал жерде явно эле көрүнүп турбайбы? Көрүнүп турат да. Эгерде биз коргобосок, сиздер коргобосоңуздар мугалимди. Эмне мугалимди көчөдө жаткан киши эле тебелеп кетсе болобу мугалимди? Мына ошондон башталчы сөз. Сиз айта бериңиз. Мына илгери мен билип эле турам, сиздин айта турганыңызды. Илгери мына мугалимдерди аябай сыйлаш дейт. Да, азыр деле бар ошондой мугалимдер. Сыйга татыктуу болгон. Азыр деле бар. Азыр просто ушуну биздин коомубуз ушуга жетип калды. Кичине эле бирдеке болсо ошону чыгара калмай. Бул тарап чыгарбаптыр. Мугалимдер чыгарбаптыр. Материалды ким чыгарды? Ким чыгарып атат? Кандайдыр бир өзүнүн укугун сактагысы келген. Жок, эмнеге чыгардыңыздар? Силер ушул жерде эмне текшеришпейсиңер? Ал дагы өзүнүн укугун сактагысы келгендер деп атат мынакей. Сизге бир суроо. Ошону сиз өзүңүз күнөөлүү сездиңизби? Мен күнөөлүү сезип, мен кечирим сурадым. Кечирим сураганда директор айтты. Ой, болду, сиз бир жолу эмес, 3 жолу сурадыңыз дейт. Менде гумандуулук, айкөлдүүлүк кенен эле бул жерде. Рахмат сизге. Азыр мынакей ой пикириңизди Кечирим кийин эле жыйыш Кызыктар киши бар да, жанагы Бул мугалим директорго баш ийиш керек. ооба. Директор районуга баш ийиш керек. Району министерство образованияга баш ийиш керек. Бул жердечи мындай менде бүдөмүк ой кетип атат да, бул не частный мектеппи 95-чи? Частныйбы? Жок. Эмне үчүн частный болсо, бул кечирим сураса, бул районуга барып, ал жерде дагы кечирим сураса, бул видеону таркатканы директордун кандай акысы бар? маселе ушул турат. Ой, директордун кандай акысы бар? Анда бул деген ушул жерде. директор эч кимге баш ийбей турбайбы менин оюм боюнча. Бул видеого чыгаргы чейин, видеого чыгаргы чейин мындай бир чогултуп бардыгын, мына өкүлдөр бул кечеге келип атат. Эмне үчүн ушул өкүлдөрдү тияка чогулушуна чакырып, эмне үчүн бул кишини кайра карап туруп, анан кийин уруксат берип ушул киши айыптуу болгондон кийин видеого чыгарбайбы? Элдин Кыргызстандын алдында бул киши айыптуу болуп атпайбы? Ошон үчүн бул азыр бар жокко барып өзүнүн бетин ачып атпайбы? Анда бул частный мектеп экен, ал бул анда силерге баш ийбейт экен бул директор силерге. Кечиримди 3 жолу сурап атпайбы? Кечирим сурабай, ошол жерде директорго кирип айтсаңыз, мен эртең районго барамын. Барып бүт баарын айтып берем. Силер ушинтип баланы 1 сааттан бери ошондо ситуация башкача болмок. Айтыптыр. Сиз болсо, сиз ошол жерде кечирим сурагандан кийин алар ойлошту, деди, кечирим сурады, анда биз видеону таркатып, сени жактап баштайбыз. Сөзүңүздү тактап коеюн. Ушул жерде мен директор суранды, району суранды, 95-ти атын сактайлы, билим берүүнүн атын сактайлы, негизи баарын атын сактайлы деди. Балдарды укугун тебелебейли, мугалимдин жана сиздин бул жерде биз баарын эске алалы дегенден макул, анда гумандуулукка баралы баарыбыз дедим. Кайталанбасын бирок деп. Рахмат сизге. Келиңиздер, бизде жаштардын өкүлдөрү бар. В этой ситуации, мне кажется, я хочу все-таки защитить учительницу, потому что, как я поняла, учительница не имеет никакого отношения к этой ученице, так как она не является ее классной руководительницей.
правильно? А человеческий фактор считается тут? А ее Скажите. классная руководительница ушла. И, по идее, вы должны были обращаться к ней. Можете представить, девочка, она зависима от этих людей. И она просто не может войти в класс. Она говорит, можно, она просится, говорит, можно я заберу свою обувь, откройте мне дверь. А ей говорят, нет, ты не получишь. Она больше часа стоит возле двери, она свою обувь не может получить. Это правильно, когда взрослый учитель, не классный руководитель, который ушел домой, да, скажем, а взрослый преподаватель, учитель видит ученица 4 класса, стоит, плачет, она не может свою обувь получить. Она все это Почему слышала, но только она считает, что... Вот она считает, раз уж она не классная руководительница, то что... Но у учительницы есть свои обязанности, как сказали, что не имеют права заходить, ну и все такое. Просто у нее есть свои обязанности, это преподавать другим детям. И это же не ее ученица. Я, конечно, понимаю, что тут должен срабатывать человеческий фактор, что нужно заботиться о других, но в этой ситуации не надо было наезжать на учительницу, там были и другие. Послушайте, а вы никогда не задумывались о том, а вы никогда не задумывались о том, кто может быть учителем? Вот у вас есть преподаватели. Вот у меня своя вот личная позиция. Я считаю, что учитель, это звучит гордо. И учителем может быть только человек, гражданин, который любит детей. Понимаете? Который относится негативно к детям, их нельзя вообще подпускать к преподавательской деятельности. Да, ой пикирлер барбы? Мынакей. Бұл жарым минут эле кетмекте бугачы сапожкасын апарып берип койсо мындай чоң резонанс болбойт болчу. Биринчи кезекте мугалим ооба билим бериш керек, бирок билимден да мурун адамгерчилик деген түшүнүк бул эң биринчи орунда болуш керек. Адамгерчилик бул абдан ыйык нерсе, ыйык түшүнүк. Адамгерчилик деген бул абдан сөз менен да айтып түшүндүрө албайсың адамгерчиликти. Анан мен түшүнбөй жатам. Мектепте мисалы үчүн класс жетекчи жана мугалимдер бөлүп атабыз. Менимче бөлбөш керек. Алардын баары педагог. Мисалы үчүн мугалим өтүп баратып бир бала кулап кетсе, бул класс жетекчи жооп берсин деп мугалим кетип калбайт. Мугалимдер таасир беришкен баары педагог. Бул бир. Экинчиден, мектепте мугалимдерден тышкары кароолчу, ашпозчу, пол жуган аял болуу, кызматкер болуу, алардын баардыгы тең педагог болуп эсептелет. Бала менен иштешесиңби, демек сен педагогсуң. Мектепте кайсы гана кызмат аркылаба, сен педагогсуң. Анткени ал мектеп бул бала, мектептин жүрөгү бала, демек сен педагогсуң. Социалдык педагог деген болуш керек, башка мугалимдер болуш керек, таасир берип, мындай бир реакция кылыш керек болчу да балага. Рахмат сизге. Кичинекей бала болгондугуна байланыштуу ага деген ушул 1 минут убактысын бөлүп берип койсо, бул эң туура болмок да. Азыр деген биз мугалимдердин статусун көтөрө албай атабыз, айлык акысы аз болуп атат деп атабыз. Ошол эле учурда мугалимдерибиз мындай өзгөчө коргоого муктаж болуп атат. Себеби дегенде баягы окуучулар тарабынан да кандайдыр бир кысымга алынган учурларды биз социалдык тармакта деле, мындай реалдуу турмушта деле көп көрүп атабыз да. Жана байкебиз айткандай эле бир учурда бир мугалимге мындай өзгөчө аяр мамиле кылчу элек да, мындай алган эмес эне аталарыбыз да эжекке келатат деп мындай сый урмат менен мамиле кылчу элек деп атабыз да. Бирок акыркы учурдагы мисалы дал ушундай эле видеолордун мындай элдерге жайылып атканы мен чындыгында аябай жаман болдум. Биринчи дал ушул видеону көрүп алып туруп, баягы үн сөзү жок эле видеону көрүп атасың да. Кандай эне ата ошо өзүнүн баласын каратып туруп анан сүйлөп баратат деп мен таң калып койгом да. Анан Жакзада эже өзү телефон чалганда мен аябай таң калдым. Жок, Назира, мен дал видеону көргөндө мен сразу айттым, ойлодум. Ушунча энени далила деп жеткирипти деп. Мен көрө эле сразу айттым, энени жеткириптир депчи. Ушул жеткестен алып мугалим эметип барган. Мен ойлоп турмун, мен ушуну сразу ойлодум. Негизинен эмне себептен мугалимдердин статусу түшүп кетти, эмне үчүн мугалимдер сыйланбай атат дегенде, бул жерде мугалимдердин өздөрүнүн баягы знаниясынын начарлыгы, өздөрүнүн этикадан алып жүрүү жагы, өздөрү сыйлап, өздөрүн мугалимдикке татыктуу болсо, бала ошону сыйлайт. Туура. Өздөрү толук билим ала албагандан кийин, өздөрүнүн этикасын мектепте алып жүрө албагандан кийин аларды ким сыйлайт? Бирок арасында бар сыйлай турган мугалимдер. Баягы өзүнүн профессиясын сүйгөн адам, баланы сүйгөн адам мектепте кадырлуу болуп иштей алат. Анан айлык үчүн барган адам ал мына ушундай результаттар келип чыгат. Мен ойлойм да, мен мугалимдин кызымын. Эмне үчүн жана бул жакта айтып аткандай, илгери ушундай мугалимдер урмат сыйга ээ болгон. Биз 7 тууганбыз. 7 тууганды ошол апам, атам мугалим болуп эле баккан. Биз билген эмеспиз жок деген нерсени. Эмне үчүн азыр мугалимдер кичине мындай нервин кармай албай жатат? Себеби буга мамлекетибиз дагы күнөөлүү. 8.000 сом деген эмне деген нерсе? Анын балдары бар.
ошол маселени дагы бир аз көтөрүп коелу. негизги маселелердин 8 миң сом ал байкуш үйүнөн урушуп келет. Анан бул жактан бул тиягына биягына жеткире албай айлыгын бул нервничтетип бул келди. Эң негизги маселе биздин каражатыбыздын жетишпегендигинде. Мугалим үйүнөн кандай даражада чыкканын биз билбейбиз да. Ошон үчүн билбейм кантип бул маселени сизге кайрылайлык көтөрүш керек. Азыр демек социалдык ошондой проблемалар, ушундай агрессияны алып келип атат дейсизби? Ошон үчүн ошол эң негизги маңыз ошондо болуп атат. Ата-эне дагы ошол проблемада жүрөт, мугалим дагы ошол проблемада жүрөт. Анан келип алып эле экөө бири-биринен чыгарып атат да. Эмне болгон чакта деле бул окуяны чыгарган адамдардын өтө мугалим болуп туруп, мугалимдик кадыр баркты өздөрү түшүргөндүгү мени өкүндүрдү. Акыркы мезгилде мына бүгүнкү тема деле окуучу менен мугалимдин ортосунда мамиле деп атпайбы. Бул качан жакшырат мугалим менен окуучунун ортосунда? Бир треугольник болот. Ата-эне, бала, мектеп, бала. Ошол треугольник качан бириккенде, ошондо гана мен ойлойм да. Туура айтасыз. Окуу дагы процесс дагы жакшырат, тарбия дагы жакшырат, бүт баардыгы жакшырат деп. Рахмат сиздерге. Ооба, түшүндүк анын баарына рахмат. Ыраазычылык билдирели баарыңыздарга алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп келгендигиңиздер үчүн. Баягы тыйындын эки бети бар сыяктуу эле видеонун эки тарабын көргөнгө аракет кылдык. Деги эле баардык нерседен адамгерчилик деген нерсе бийик турарын биздин катышуучуларыбыз дагы баса белгилеп өттү. Ошол себептен келиңиздер баарыбыз мейли мугалим, эне ата, окуучу бололу, адамгерчилик менен бири-бирибизге мамиле кылсак деген ой менен бүгүнкү берүүнү жыйынтыктагым келип турат. Кайрадан жолугушканча бар болуңуздар.